силерге окшогон ушундай өзү инициатива көтөрүп ушундай медиктерди ташыйт деп чыккан айдоочуларыбыз көп болот. Ишиңерге ийгилик, ушул медиктерди үйүнө алып барып, ишке алып келип аткан водительдердин баардыгынын списогун жазып, базага киргизип коюңуз. Эртең жакшы күн келет. Жакшы күн келгенде ошондо айтылат. Мына ошол маалда ушулар кызмат кылды эле деп силерге айтылат ошондо. Бербей эле бир сом. Силер ам албагыла. Уктуңарбы? Эгер акча керек болсо менден сураңыз. Мен өзүм берем. Азыр бизге шаардык ооруканага 8 бус бөлүнгөн. Биздин 4 корпусубуз бар. Төлөйкө микрорайонунда 4 стационарыбыз бар. Актилекте микрорайондогу, Ош районундагы балдар жугуштурула стационары бар. И эски биздин жактагы бир корпус, эски корпус менен старый корпус деп коебуз. Ошол жерде 8ден ар бир корпуска 2ден бөлүнгөн. И ошол жерде 2ден ар бир ошо корпустагылар үчүн атайын маршруттун листтери иштеп чыгарылган. Ошолор өздөрү сүйлөшүшөт. Сүйлөшүп, кайсы жерге качан топтолуш керек, кантип алып келиш керек, кайсы убакытта жумуштан чыгат да, кайсы убакытта ошо үйдө апарып коет, таштап коет ошо. Үйүнө эмес, ошо өзү жашаган жакын участкага да, жакын жерге. Ушул кетип атат ошо. Азыр мындай болуп атат да, бул маршруттарды ГСМ мэрия тарабынан чечип бергенбиз. Ошо ГСМ күйүүчү майын куюп берип атабыз. Анан булар эмгек акысын өздөрү добровольно водительдер, биз өзүбүз ташыйбыз деп чыккан водительдер да булар. Ошон үчүн мед персоналдар 1 сом акча төлөбөш керек. Барганда да, келгенде да бекер ташыш керек. Туздарды ГСМ биз куюп берип атабыз мэрияда. Маршрут мингендер, водительдер өздөрү самовольно эмгек акысын албайбыз деп чыккан водительдер. Ошон үчүн түшүндүргүлө медиктерге 1 сом акча төлөбөйт жок экен. Ол бир. Экинчиден булар эртең менен 7ден кечки саат 8ге чейин гана эле иштейт. Себеби андан кийин комендантский час башталат. Булар айтып атат 8ден кийин дагы иште чыга тургандар. Сиз 8ден кийин уже иштен чыкпай турган кылышыңыз керек да. Себеби комендантский час. Эгер баягындай меме болуп калса, ситуация болуп калса, анда уже скорый жөнөтүшүбүзгө туура келет. Себеби буларды комендантский часта нарак беракка катасы эткенге буларга уруксат жок. 8ден кийин силердин скорийңер свободно жүрөт да. Алар менен таштап койсоңор болот. Биздин бусиктер жүргүзбөйт. Ошон үчүн эртең менен 7ден 8ге чейин ошо келип кете тургандардын баардыгын движение кылдырып алды. Разышылык билдирем, чтобы ГСМ эле иштеп калган кызмат акыңар эл үчүн иштеп берип атасыңар. Сага окшогон балдар көп болсун шаарда. Бул сенин кызматың бул эл үчүн болот. Бирөө үчүн эмес, эл үчүн. Азыр көрүп атасың, ушундай кырдаал ушундай болуп атат. Ушул кырдаалда ушинтип жардамга чыккан сага ыраазычылык. Сен ата энеңе ыраазычылык ушундай баланы тарбиялаган. Сага окшогон балдар көп болсун шаарда. Шаарда көп болуп, ушундай бири-бирибизге жардам болуп, ынтымакта иштесек, Кудай буйрса бул ситуациядан чыгат. Анан ушул мед персоналдарды үйүнө жеткизгенде алып келип атканда акча алыш жок. Түшүндүңүзбү? Эгер акча жетпей кетсе, анда менден сураңыз. Хорошо? Булардан албайсыз. Бекер ташып турасыз. Түшүндүкпү? ГСМ куюп берип атабыз, алып атасызбы?